менен чогуу кылсаң да бүтүрбөйсүңөр. Мен бүтпү деп атпайм. Жеткенсине кийин бүтпү дедиңер. Көл жээкте велосипед менен кыдырып жүрсө, балдар жерийиптир мага аркы балык кармап аткан балдар, дос балдар. Кыдырып жүрсө тиги балык кармап тургандарга келген го. Кандай эмне кылып атасыңар, жакшы эле улов барбы? Эмне көйгөйүңөр бар депчи десе. Тиги балдар айтыптыр, балык кармаганыңыз кымбат болуп атат ушу. Күнүнө 600 сом беле? Күнүнө 600 сом төлөп атабыз тиги десе. Ошол жерден ары велосипеддин рулунда телефону турбайбы? Телефонду бирөөнө чалып сүйлөшүп атат дейт. Рыбнадзор или министргеби, короче. Сразу там же эме берип салды дейт, решение чыгарып. 3 күнгө 600 сом болсун. Вот могу келаткан понедельник. Бүгүн качанчы күн? Бүгүн суббота, эртең воскресенье. Понедельниктен баштап 3 күнгө 600 сом төлөйт экенбиз да, балык кармасакчы. Машалла, альхамдулилля. Алла сабырдуулар менен бирге деп атпайбы, бир аз сабыр кылдык элек. Алхамдулилля чечилип кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар? 4 күндүк иш чумагы кандай карайт элеңиз? Бизде Кыргызстанда көп өлкөлөр сыяктуу эле 5 күндүк же болбосо 6 күндүк иш чума. Бирок кээ бир өлкөлөр, алардын ичинде Америка, Великобритания, Япония, Исландия, Австралия, Казакстан, Литва деген сыяктуу өлкөлөр жана башка өлкөлөр ушундай эксперименттерди өздөрүндө жүргүзгөн. 4 күн иштеп, 3 күн эс алса кандай жыйынтыктар болот деп. Жыйынтыктар производительность труда өскөн. Бай 1 күн азайса дагы ал жыйынтыкка таасир эткен эмес. Ошол организациялардын тескерисинче производительность труда өскөн. Microsoft Japan деген организацияда 23%ке электроэнергия үнөмдөлгөн, 40%ке производительность труда жогорулаган, анан 60%ке печатка байланышкан расходдор азайган. Анткени цифровизацияга көбүрөөк көңүл бурулган, тайм менеджментке көбүрөөк көңүл бурулган, ушундай эксперименттерди киргизген өлкөлөрдө, анан ошол организацияларда адамдар больничныйга да азыраак кетет экен. Анткени алар көбүрөөк эс алып атат, өзлөрүнүн илим билим маселесине, хоббиге, үй бүлөсүнө болгон убактысы көбөйүп, анан жыйынтыгында жумушка болгон кызыгуусу, анан анын пайдасы өсөт. Андыктан мен кабинет министровка, жогорку кеңештин депутаттарына ушундай сунушту киргизет элем да, оң тескейин изилдеп, балким пилоттук режимде бир нече организацияларга киргизсек, анан жыйынтыгы жакшы болсо, башка тармактарга дагы жайылтсак болмок. Бул каяка киргизгенге болбойт. Медицина, образование, транспорт, көптөгөн баягы тынымсыз иштей турган производстволорго киргизгенге болбойт. Бирок офистерде жана интеллектуалдык эмгек менен алектенген производстволордо, мекемелерде эмнеге болбойт киргизгенге? Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын.
мамлекеттик кызматта көп жыл иштеп жүргөн адам катары айтат элем, эгерде бир жумушту берсең 2 күндүк депчи, срокту, дедлайн 2 күн деп койсоң, ал 2 күндө бүтөт. 10 күн деп койсоң, ошол эле жумушту берип туруп 10 күн деп койсоң, ал 10 күндө бүтөт. А эгерде срогун койбой туруп берген болсоң, ал жүрө берет да, бүтпөй элечи көпкө чейин. Андыктан баягы закон Паркинсонуна бар го, жумуш канча убакта бүтөт, канча мөөнөт берилсе, ошончо убакта бүтөт дейт да. Ансагандай бул мен ойлойм, адамдык капиталга болгон чоң инвестиция болот да, эгерде мамлекет ушундай демилгелерди колдосо. Акчасын төлөп сайдырып атасыз, Урмат Сабыр Нуркожоевич. Бир жетекчи басып барып малың кандай, алың кандай, малчы деп койгон жок. Азыр дагы ийне сайып жайлоодо жүрөбүз. Азыр жооп берсин. Садыгожович, вакцинация боюнча сиздин тапшырмаңыз менен вакцинаны алып келип туруп таратып бергенбиз. Кээ бирки жерлерде мал жайлоого чыгып кеткен жерде баягы жеке ветеринарлар жетпей калган учурлар, сигналдар келип атат. Бирок вакцинаны биз бекер берип атабыз. Азыр эми бул жигит айткан боюнча мен азыр чыккандан кийин дагы бир изучать этип карап чыгалып, негизи вакцинация боюнча баягы мал ооруган деп, ылаң болгон деп туруп вакцинация жеткирип бергенбиз. Вакцина бекер. Азыр эми ушу жерлерде кээ бирки айылдарда баягы жеке ветеринарлар мамлекеттик болбогон үчүн кээде баш бербей ушундай маселе болуп атат да. Анын үстүнө реформанын үстүндө иштеп атабыз. Жеке ветеринарлардын баары жогун мамлекеттик кылалы деп. Бир суроо да. Силер ошо жеке ветеринарларга да берип туруп бекер кылгыла дедиңер беле вакцинацияны? Вакцина бекер, алар өзүнүн кызматын алат. 50 сомдон 200 сомго чейин. Услугасын алар жеке тарапта. Биздин эмелер жетпейби? Өзүнүн ветеринарлар жетпейт. 1200-дөн 1500-гө чейин жеке ветеринарлар бар. Ошолор вакцинация кылышат. Ошолорду башкарууда маселе болуп, бул жигит айткандай эле, ошолор жеткирбей койгон учурлар. Центр жакта төлөп атасыз сиз ошондо бир вакцинацияга, бир уколго? Шарпка дагы төлөйбүз, жазында шарпка дагы төлөдүк. 100 канча бирдеме сомдон төлөдүк. Бир кавазат ага төлөдүк. Бруцеллезга каршы сайда ага төлөдүм. Анан малымда бруцеллез жокпу деп 12-13 үйдөн кан алды, ага да төлөдүм. Мына биздин айыл бүт ошентип төлөдү. Баарына 150 сом төлөдүм. 100 сомдон 150 сом общий баарын бириктирип бир төлөдүм. Ошондо баарын бириктирип 150 сом төлөп атасызбы? 150 сомдон 100 сомдон алышты. Бир эмеге, бир уколго. Бир уйга. Жок, түшүндүм. Ал ар бир башканан ар бир уколго деп атат. Ошондо силер 50 сомдон коюп бердиңер беле аларга? Биз жок, алар услуганы алар өзлөрү коет, жеке тарап болгон үчүн. Баягы мисалы үчүн 50 километр болсо 200 сом коюшу мүмкүн, алысыраак жерге. Жакыныраак айылдын ичинде болсо 50 сом, 100 сом алат. Анан жайытка чыгып кеткен учурларда жайытка алысыраак болгон үчүн кымбатыраак алган учурлар бар. Эми ошол жеке тараптарды, жеке ветеринарларды мамлекеттик кылалы деп атабыз. Кийин мамлекеттик кылсак, ошондо баягы 50 сомдон ашпайтпы ошондо? 50 сомдон ашпайт, ошондо бизде толук көзөмөл болот, ушундай сигналдарды түзө алабыз да. Азыр токтоп туруңуна. Бир укол канчадан алып келдик биз ошондо? Где-то жалпы республика боюнча бир 5-6 миллион доллар корот да, туура? Ооба. Ошондо канчадан айланды бир укол? Эгерде тиги бала услугага эмес, уколго кошуп төлөсө канчадан төлөйт эле? Укол негизи 9 ооруга, Садыгожович, биз бекер беребиз. Аны биз сатып алганыбыз канча болду? Бекерди 100 сомдон. 100 сомдон дейм. Ар бир укол 100 сомдон сатып алды. Бир вакцина. 100 сомдон сатып алды. Услугасы менен болсо 150 сом болот. 150 сом. Эми азыр ошолор жеке тараптарды өкмөткө алсак, биз эле өзү ошол кызматты көрсөтөбүз, ошол эле 150 сом. Неге? Күчүбүз жетпейт абы жемде. Негизи бюджетте оордук келет деп 1 миллиард 135 миллион сом ошолордун содержаниясына кетет, зарплатасы кетет деп. Анан ошону пайтапына киргизели деп туруп, аны алгандан кийин алардын түйүнө да машиналарды алып берип, же болбосо баягындай желмаяндарды алып берүү биздин долбоорубуз бар. Аны ошонун үстүндө иштеп атабыз, жакын арада аны сизге киргизебиз. Хорошо, мындай кылган да. Эми быйыл дагы 5 ай калды да жылдын аягына чейин. 1-январдан баштап анда алгыла. 1 миллиард, 1,5 миллиард бюджет үчүн көп деле оордук келбейт алар. Жарайт. Алгыла дагы ошо өзүңөр карагыла бар. Жеке ветеринар деген болбосун, мамлекеттин күчү жеткенден кийин карагыла да өзүңөр. Жарайт. Деу бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходты ким төлөп берет мына? Мен Терек айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-пуловат мекемесинин буйругу менен Деу мекемеси тиешелүү 44 сотик жерди раматтылык атама сатып алган экен. Ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017-жылы кафе жана 3 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жарап жатат.
Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24 жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99 жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес ачтым дедиңиз? Канча вложение? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, круговойдо Актал районунун киребичте. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го? Дэу мекемеси берген. Дэунун Саттан. имаратын сатып алгансыңар. Сотко Дэу берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокурат Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул ДЭУ мекемеси, дорожно эксплуатационный управление боюнчачы, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурдагы буйруктар жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? ДЭУ бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходун ким төлөп берет муну? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. ДЭУнун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы. Убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз кайрылсаңыз? Сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле? 30 миллион сомдун тегерегинде, отуй. Түшүнүктүү, Атам Раматылык атам ошол убакта алган, анан иште 2 жыл болду көз өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, маган далаш деп.